Salamатсызбы? Региондо Абалким автордук программасы. 2021-жылдагы ушинтип акырына чыгып, өмүрүбүздүн дагы бир жылы өттү да кетти. Кыргызстаныбыздын эгемендүүлүк тарыхынын дагы бир жылы жазылды. Өткөн жылдын октябрында бийлик алмашуу менен башталган бул жыл ичинде ондогон саясий окуялар орун алды. Президенттик шайлоо өтүп, өлкө башчылыгына Садыр Жапаров эң көп добуш менен шайланды. Конституция алмашып, элибиз 2010 жылда эли журт апрель-июнь окуяларынын кандуу кайгыларын башынан өткөрүп жаткан чакта кабыл алынган баш мыйзамды жокко чыгарып, жаңы конституция менен жашоону туура көрдү. Парламентте отурган 120 депутаттын саны 90го кыскартылып, партиялык бизнес жарым-жартылай болсо да жокко чыгарылды. Буга чейинки системанын жыргалын татып жүрүп үйрөнүп калгандар үчүн албетте мунун баары жаккан жок. Башынан эле президент Жапаров жасап жаткан ар бир иштин тетири жагын айтып, кылдан кыйкым издеп, элдин башын айлантууга аракеттер болуп, көрбөгөндөй күчтүү темпте жүрүп отурду жана бүгүн деле ошол аракеттер уланууда. Эч нерсе таппай калганда президенттин кийген кийимдерине чейин асылып, сын тагып, жеке үй бүлөсүнө тиешелүү ушактарды таратып жатышты. Жапаров менен Ташиевке каршынын баары бир тарапка өтүп, колунан келишинче болгон мүмкүнчүлүгүнүн баарын колдонуп, күнү түнү каралап, жамандап, ал эмес бийликти басып алуу пландарын түзүшүп, анын артынан канча аракет көрүштү. Бул жылы мамлекет үчүн, кыргыз эли үчүн адаттагыдай эле чоң сыноолор менен коштолгон мезгилдердин бири болду. Бирок саясатчылардын кимиси ким экенин, кимиси тили менен жан багып, ушак айың менен гана күн өткөрөрүн, кимиси саясий оюндар үчүн керек болсо эл ичинде согуш чыгарып салууга дагы даяр экенин, кимиси касамкор дагы, кимиси миң жүздүү арзан адам экенин жакшы билип калган эл журт алардын провокациялык кадамдарына алданбады, ээрчип кетпеди. Мындайча айтканда, бул амалкөйлөрдүн жалганына кыргыз эли эми ишенбей, алардын колуна курал болуп берүү менен мамлекетти талкалап жок кылууга себепкер болуп калып жатканын түшүнүп жеткени байкалды. Анткени максаттар эки башка болчу. Бул бузукуларга бийлик керек болсо, кыргыз элине Кыргызстан керек. Тынчтык жолунда өнүгүүгө жол алган мамлекет керек болду. Бул жыл ичинде тилекке каршы Баткенде Тажикстан тараптан куралдуу агрессия орун алып, 36 бир тууганыбыздан, мекендешибизден айрылып калдык. Көрүлгөн аскердик чаралар окуянын андан ары өрчүп, чоң согушка айланып кетүүсүнүн алдын алды. Бирок баары бир жүрөгүбүздө күйүт, мындай кадамга барган коңшу өлкөгө болгон өзгөчө сезимибиз албетте көкүрөктө турганы талашсыз. Акыркы ондогон жылдар аралыгында кыргыз эли ичара бири-бирибиз менен талашып тартышып жүрүп отуруп, бир уч кишилер байып, жыргап, бийликти ээлеп жатып алып, билгенин кылып жүрүп, же бир күчтүү армиябыз, же бир күчтүү медицинабыз, же бир күчтүү экономикабыз, же бир күчтүү улуттук идеологиябыз жок калганыбызды өз көзүбүз менен көрдүк. Отурсак турсак саясат деп жүрүп, мамлекетибизди өтө оор акыбалга алып келип коюшканын түшүнүп жеттик сыяга. Армияны күчтөндүрүү зарылчылыгынан улам, быйыл мамлекетибиз биринчи жолу өзүнүн акчасына заманбап аскердик техникаларды, курал жарактарды сатып алганына күбө болдук. Жарытылуу бир тиг учагы калбаган өлкөбүзгө быйыл Туркиядан Байрактар аттуу учкучсуз аскердик учуучу комплекстерин сатып алып, чек араны коргоо үчүн колдоно баштадык. Тажикстан менен чек ара маселеси чечилмейинче ортодогу жүк ташуу, контрабанда, элдердин карым-катнашы Кыргызстан тарабынан токтотулуп, бул чечим учурда коңшуларыбызда саясий социалдык абалга олуттуу таасир тийгизип жатканы байкалып турат. Абалды кайрадан жөнгө салуу үчүн тажик тараптан акыркы кездери чек ара тилкелеринде кезектеги атайын провокациялык иш-аракеттер жасалып жатканына баарыбыз күбө болуудабыз. Бул аракеттердин чоо жайы бир тараптуу блокадада калган өлкөнүн ички абалы жакшы эместигинен кабар берет. Мындай абалдын көпкө уланышы албетте коңшу өлкөнүн бийлиги үчүн өтө кооптуу экенин түшүнүү кыйын эмес. Кыйынчылыкта калып жаткан эл журт көпкө чейин үйүндө тынч отурбашы анык эмеспи. Демек, чек арадагы чектөөлөр боюнча убакыт кимдин пайдасына жана кимдин зыянына иштеп жатканы түшүнүктүү. Ал эми өзүбүздүн ичибиздеги саясий кырдаал болсо, бийлик талашууга гана негизделип, баягы эле бийлик үчүн жулкунуп көнгөндөр ачык түрдө дагы көшөгө артында туруп алып дагы өзүнүн саясий оюндарын жүргүзүп жатышат.
Bir жыл бою президент Садыр Жапаров менен генерал-лейтенант Камчыбек Ташиевдин ортосуна от жага албай жүрүп өтүштү. Арасында ойду тоону сүйлөй берсем боло берет дегендеринин айрымдары камакка алынып, мыйзам чегинде жооп бере баштаса, бийликке тойгой келе жаткан кээ бирлери 2010-жылдагы кандуу окуяларга жооп берүү алдында турат. Интернет тармактарынын жарымынан көбүн ээлеп алган булардын фейктери дагы акыры чарчады көрүнөт. Биринсерин гана акылы тайкы адамдын сөзүн жазып, элди адаштырууга дагы эле аракет кылгандары болбосо, дээрлик көпчүлүгү көрүнбөй калышты. Бул деген сөз ушунча убакыттан бери соц тармактарда ушак таратып жаткандардын дээрлик баарынын күлүчү, башкарылуучу точкасы бир жерде экенин айгинелейт. Москвада бир-эки өзүн ырчы сезгендер тууралууга сөз айтуунун деле кажети жок. Мал ээсин тартпаса арам өлөт деген сөз бекеринен айтылган эмес да. Интернетте отуруп алып эле ойду тоону сүйлөй берсем, абийирим көтөрүлүп, бийлик мени камап, анан түрмөдөн ары президент боломун деп пландаштырган жаштарыбыз да жок эмес. Кыргыз саясаты дүйнөнүн кайсыл гана жерлерин баспады. Ыйык Кабатуллахта да кыргыз саясаты, Москвада да кыргыз саясаты, Вашингтондо дагы кыргыз саясаты, Пекинде дагы ошол. Бул жылы кыргыз элине кайтарылган кумтөр дагы саясат, көмүр дагы саясат, вакцина дагы саясат, электр энергиясы дагы саясат, тойлор дагы саясат, баталар дагы саясат. Акылыбыз жеткенибиз дагы, жетпегенибиз дагы саясат деп жүрүп, өзүбүздү караганга убакыт таппай калдык өңдөнөт. Эми саясатты бир четке коюп, экономика менен алектенип, миграцияда жүргөн мекендештерибизди Кыргызстанга алып келип, бир берилүүчү өмүрдү өз үйүндө, өзүнүн жакындары менен ток, бакубат жашоо, тынч өлкөдө бактылуу өмүр кечире турган шартты түзүүгө киришпесек болбойт. Ар кайсыл саясатчынды ээрчип, бөлүнүп, жарылып жүрө берсек, биздин өлкөнү сырттан бирөө келип оңдоп түзөп бербеши анык. Тетирисинче биздин эгемендүү өлкөбүздү талкалап жок кылууга кызыктар тараптар жок эмес экенин эсибизден чыгарбашыбыз керек эмеспи? Саламатта калыңыз.